Мен муногу китептин көчүрмөсүнөн баштайм. Бул китеп мамлекеттик Эрмитаж тарабынан чыгарылган 1948 жыл. Эмне үчүн согуш жаңы эле аяктап өтө татаал кыйын учурга болгонуна карабай ушул китеп чыкты. Себеби согуш жылдары оор болгонуна карабай 41-45 жылдары Алтайда дөбө мүрзөлөрдү археологдор казып ишин улантып жүрүшкөн. Ошолордун биринчи алгачкы жыйынтыктары мына китепте чагылдырган. Бу жерде китеп мынтип айтылат: экинчи пазырык курган, экинчи пазырык дөбө мүрзөсү деп. Бу курган деген сөз өзү кыргыздын сөзү. Коргон деген, курулган деген сөз. Пазырыктын этимологиясы кандай? Пазырык деген ошол жерде жердин аты. Ошол жерде бир топ дөбө мүрзө табылган, биринчиси дагы, экинчиси дагы. Мына экинчи пазырык дөбө мүрзөдө табылган буюмдар бу жерде чечмеленип сүрөттөрү менен көрсөтүлгөн. Бизге эмне маанилүү, өтө маанилүү. Бак комуздун сүрөтү. Мына жерде комуздун сүрөтүн биз көрсөк болот. Көрүштөндөн чыккан да. Ошол мүрзөдө эл башкарган адамдын сүйөгү табылган. Себеби баалуу буюмдар абдан көп. Ошон үчүн мына жерде талашсыз комуз мойну сынган. Ошондо кылдар калган. Демек бул беренеси жок. Домбура деп айта албайбыз. Бул ачыктан ачык комуз экени көрүнүп турат. Комузу көрүнүп турат. Бул биздин доордон 5 кылым мурда болгон окуя. Мындайча айтканда 2600 жыл мурда ошо сүйөк коюлган, сүйөктүн жанында мына комуз коюлган. Өтө маанилүү маселе биз үчүн. Комузду биз көрдүк. Ошо буюмдардын арасында биз мынтип окуп атабыз. Из головных уборов найдена часть, задняя половина одного из них выкроена из плотного, толстого, коричневого войлока. Судя по покрою этой половины, головной убор был типа распространенного в Скифии с высоким верхом, круглым, широкими полями сзади. Значит, айтканда шоңшокой, кырылуу баш кийим деп атат. Как украшение по нижнему краю сухожилиями непрерывным рядом сделана прошивка деп атат. Имеются значительные куски 3 ременных поясов, кемергурлардан. Интересно, что все ременные пояса для прочности или с орнаментальной целью сплошь прошиты тонкой сухожильной нитью. Деп буну айтып атат. Кыл менен. Анан бу жерде өтө маанилүү жана музыкалык аспапты чечмелеп баары мүнөздөп атат. Эми убакыт жок аны. Бу жерде мынтип улантып атат. Одежда, особенно мужская, нам еще недостаточно известна. Из головных уборов мы знаем пока только островерхие войлочные шапки. Колпак. Так. Подобные шапкам из головных саков, на головах саков, барельефах Персеполя или головные повязки типа диадем. Мындайча айтканда ак калпак болуп атат. Эми бу жерде сүрөттөрдө талашсыз биз эмнени айтабыз? Бу жерде көөкөрлөр бар. Бу жерде ар кандай кемергурлар бар, куржундар бар. Мына жерде мына куржундун сүрөтүн көрөбүз. Ошол артефакттардын баардыгы музейде барбы? Армитажда сакталып турат. Өзүндө сакталып турат. Өзүнчө бир тематика менен. Өзүнчө бөлмө кылып, өзүнчө мынагы пазырык дөбө мүрзөсүнө табылган буюмдар деп, мунун баарын барсак ошодон көрөбүз. Бу жерде бизге маанилүү эмне? Биздин ата бабалардын турмушунда урунуп келген куржун, ала кийиз, туш кийиз, шырдак, көөкөр, комуз, ак калпак. Эми мурдагы жылы ошол сүйөктүн ДНКсын Германия окумуштуулары иликтеп, аны аныктады. Бул жалаң гана кыргыздарга таандык деп. R1
A1 Gala группа. Gapla grupu. Gapla grupu. Snip Z93. Бұл қазақ туғандарға да таандық емес, бұл қырғыздарға ғана таандық. 2 жыл мұрда алар генетика жағынан иліктеп берді. Бұл Баракелді. сөк қырғыздың сөгі екенін.